Mээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Бүткүл ааламды жаратып, ааламга ырайым кылуу үчүн улуу пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды жөнөткөн Аллах Таалага мактоолор болсун. Адамзаттын кулк мүнөзүн эң жогорку даражага жеткирип, бактысыздык сазынан бакыттын нуруна тартып чыккан акыр заман пайгамбары Мухаммадга Аллахтын салам салаваттары болсун. 6-7 кылымдарда дүйнө элдеринин жашоосу өтө жаман абалга дуушар болду. Ошол замандын эң жогорку даражалары болуп эсептелген Персия, Рим жана Европа кудайсыздыктын эң төмөнкү чегине жеткен эле. Акыйкаттык, адилеттүүлүк, чынчылдык сыяктуу асыл сапаттардын изи да көрүнбөй, заалымдык, ачкөздүк, көрө албастык сыяктуу жаман адаттар кучак жайып кеткен болуучу. Адамдардын адамдык сапаты жоголуп, эки аяктап басып тили менен сүйлөгөн эле болбосо, айбандардан артыкча башка эч нерсеси деле калган эмес эле. Аялдарды адам катарына эсептешүү эмес. Аялдарга бирөөдөн мурас алуу ары турсун, өзү бирөөгө мураска берилип кетүүсү толук мүмкүн эле. Адамзаттын акылманы катары эсептелген жөөттөр менен арабтар жашаган Араб жарым аралында да ушундай эле көрүнүш эле. Алдуулар алсыздарды эзип, улууну кичүү, кичүүнү улуу сыйлабаган караңгы жашоодон алар да четте калышкан эмес. Аял затынын кадыры ушунчалык төмөн болгондуктан удаалай кыздуу болгон ата эне кызын тирүүлөй көмүп салуучу. Адам баласын мынчалык деңгээлге жеткен маңкурттуктан чыгарууга аларды жараткан жаратуучунун гана күч кубат кудурети жетмек. Даанышман жаратуучу үчүн бул жеңил эле иш эле. Жаратуучу Аллах Таала адам пенде адам болуп жаралгандан берки узун заманда мындай бузулган коомдун эченин оңдогон. Бул жолу да Аллах Таала адам атанын бузулган урпактарын туура жолго баштоону каалады. Кантип? Албетте мурдагы коомдорду оңдогон сыяктуу аларга туура жолду көрсөтүүчү пайгамбарды жөнөтүү менен. Бул пайгамбарды болгондо да эң акыркы пайгамбарды дал ошол бузулган коомдун ичинен тандап алды. Эң акыркы үммөткө, акыркы заманга, бүткүл ааламга, адамдарга жана жиндерге пайгамбар болуу бактысы арабтардын ичинен Абдуллахтын уулу Мухаммадка туш келди. Ал эми Аллах Тааланын досу, пайгамбарлардын султаны, пенделердин эң шарапаттуусу Мухаммад пайгамбарга үммөт болуу бактысы сиздер менен биздерге туш болду. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун, бизди тозоктун алуулонгон отунан алыстатып, бейиштин гүлбагын көздөй жетеледи. Эки дүйнөнүн азаптуу жашоосунан четтетип, эки дүйнөнүн бакыт нуруна бөлөдү. Албетте биз пайгамбарыбыздан ага Аллахтын салам салаваттары болсун. 1400 жыл кийин жашаган үммөттөр анын адамдык асылдыктарын көрбөй калдык. Ошентсе да анын өмүр жолун окуп, сүннөтүн карманып калганыбыз биз үчүн табылгыс бакыт. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун, бизди сүйүп, бизди сагынып, биз үчүн жашап өттү. А биз пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун, эмне кылдык? Ал бизди сүйгөндөй биз аны сүйө алдыкпы? Ал биз үчүн ыйлагандай биз ал үчүн ыйлай алдыкпы? Кыямат күнү анын колдоосуна татыктуу болгудай эмне амал жасадык? Анын бейиштеги булагынан суу ичкенге татыктуу үммөт бола алдыкпы? Түбөлүктүү бейиште аны менен кошуна болуп жашаганга татыктуубузбу? Менимче пайгамбарыбызды жакындан тааныбай туруп, анын басып өткөн жолун билбей туруп, анын биз үчүн көргөн азаптарын жон терибиз менен сезбей туруп, аны эч качан сүйө албайбыз. Ошондуктан
kantkende paygambarыбызды süýe alabız degen suraga jogap kılıp tömönkü 4 amaldy atkarabız. Birinci, paygambarыбызга köpürök salavat aytуу. Salavattın bardyk türlörün aytuuga jaraktуу. Salavat aytuuçu menen paygambarыбыздын aga Allah'tın salam salavattары bolsun ortasındaky mamile bekemleredi. Süýgen adamyňa kançalyk köp kat jönötseň je kançalyk köp SMS joldasaň any menen mamile oşonçoluk bekem bolary belgilүү emesmi? Al emi süýgeniňe köňül burbasaň mamile suuy başlaýdy. Demek paygambarыбызга aga Allah'tın salam salavattары bolsun salavatty köp aytuu menen aga jakyndaýsyň. Sen aga salam aytkan sayın alda saga jogap kaytarady. Ekinci, paygambarыбыздын ömür jolun okup üýrenүү gerek. Anın jaşoosun okugan sayın anın ululuğun sezip süýübüz küçöýdü. Paygambarыбыздын sahabalar menen bolgon mamilesini okup bildigen sayın anın ömürün, anın meýilimin, anın meýnetlerin jana başka asıl sıfatlaryny üýrenösüň. Üçüncü, paygambarыбыздын sünnetlerin eýerçүү gerek. Anın kuluk münözün atkargan amaldарын, adamlarga jasagan mamilelerini okup üýrengenden keyin özübüz de dal ошондой bolууga hareket kılabız. Misaly, al hiç kimde gıybat kılgan emes. Bizde hiç kimde gıybat kılbabız gerek. Al ömüründe bir de jolu jalgan aytkan emes. Biz dagı jalgan süýlegöndü taşdabız gerek. Mına uşunday jol menen anın sünnetini erçiybiz. Kuluk münözübüzdü anın kuluk münözünday kılıp oňdaýbız. Antkeni anı menen kuluk münözü jakşylar gana beýişde birgi bolagyryn bilebiz. Dördüncü, paygambarыбыздын izi kalgan jana anın kabırı jaygaşkan berekelүү şaar Madinany ziyarat kılуу gerek. Algaçky vahiy ayan düşkön Hira öňkürün algaçky kurulgan Kuba meçitin kapırlardan kaçkan mezgilinde jaşıngan sabır toğusun jana paygambarыбыз jaşap ötken başka jerlerde öz közübüz menen körүү imandy bekemdep aga bolgon süýүүnü küçötүүsü şeksiz. Mına uşul 4 amaldy işke aşırsak paygambarыбызga bolgon süýübüzdü küçöte alabız. Mına uşul amaldарды işke aşyruga jardamy tiýet degen maksatda paygambarыбыздын ömür bayanının içine kamtırgan süýüktüğünün izi menen attуу kitepti sizlerge tartуу kıldık. Kitepte paygambarыбыз Allah'tın salam salavattары bolsun törölgönden başlap bul düýnöden ötkөнгө çeyinki bolup ötken bardyk okuyalar çagıdyrylgan. Mындан sırtkary paygambarыбыздын jana sahabalarının alına turgan ülgüler tuğralu kengiri bayandırgan. Ar bir kitep okuwuçuga paygambarыбызды süýüp anın izi menen basıp kıyamatda anı menen koşuna bolup jaşoosun Allah Taala'dan soranabız.